Кутмандуу күнүңөр менен достор, кандайсыздар? Билесиңби, KG долбоору кайрадан өзүнүн Инстаграмдагы баракчасынан өз эфирин баштап аткан учур. Достор, бизде коногубуз бар. Бүгүн албетте жакшы теманын үстүндө сөз кылабыз. Достор, бизге суроо жөнөтүңүздөр, жоопторду алыңыздар. Биз сөзсүз түрдө тиешелүү адистерден, тасыккан адистерден жооп алып берүүгө даярбыз. Суроо жөнөтүү оңой болгону сайтыбызга киресиздер, билесиңби KG деп, жана WhatsApp, Telegram, социалдык сайттардын баракчаларынан да жөнөтсөңөр болот. Биздин WhatsApp номер 704 00 46 08. Саламатсызбы Улукбай? Саламатсызбы, кандай сааттарыңыз, иштериңиз? Баары жакшы, рахмат. Бүгүн сиз менен бизнестин негиздери жөнүндө сүйлөшөт эдик. Жаштарыбыздын көбү бизнесмен болгусу келип атат. Бар деле бай болуңду то. Алгач суроо берип баштасак, азыр баары өзүңүз айткандай бай болуп акча тапкызы келип жатышат да. Ар кайсы любой деп коеторчу, ошол адамдын баары бизнесмен боло алабы? Бул жерде албетте бизнесмен болуш үчүн ыкмасы болуш керек, өзгөчө. Бирок мындай адам төрөлүп туруп эле бизнесмен экен деп аныкталбайт. Бул жерде ар бир адамдын өзгөчө мындай чоңойгондо үй бүлөсүнө берилген тартиби негизинде болот, анан чөйрөсүнө болгон мамилесинин негизинде болот, анан алган билиминин негизинде болот да, ушундайчы. Анан ошого карата ошо адамдын мындай жаңы өнөрлөрү, жаңы ыкмасы пайда болуп калат да. Анан бул жерде бир нерсе айтып кетейин. Бир жеринден кээ бир биздин жаштарыбыздын мындай ой жүргүзгөндө ишкер деген эмне, бул деген бай киши деп ойлойт да. Бирок чындыгында ишкер бул биринчиден бул эмне кайсы сөздөн, иш деген сөздөн болуп атпайбы? Ишкер деген бул ишкердикке, ишмердүүлүккө мындай түшүнгөн, даяр болгон адамдан болот да. Анан бир эле ишкер болуп алып туруп бай болбойт эч качан. Мына биз билген интернетте угуп жүрөбүз, жана Марк Цукерберг болобу, Билл Гейтс болобу, мындай аябай үлгүлөр, биз үчүн үлгү болгон кишилер. Булар муну ийгиликке жетишкен алдына мындай орточо мындай бир адистер санап чыгыптыр. 10.000 сат. Ошо кесибин тереңирээк билиш үчүн 10.000 сат ошо жумушталыптыр да. Ошо 10.000 саттан кийин ушундай ийгиге жеткен экен. Мисалы ошо Билл Гейтс болсо, компьютердин тармагында жаш кезинен баштап анан ошо Windows'ко чейин пайда болгонго чейин 10.000 сат ошо тынбай достору ойносо, мисалы ошо 10.000 саттан кийин 10.000 сат деген эмне? 10.000 сат деген эң азында ошо 5-10 жыл экен да. Ошо кетирет экен ошо бир өнөрүн пайдындай өнөрчүлүккө ээ болуп, ишкер кийин келет. Ишкерлик деген сенде өнөрүң болбогон, ошо өнөрдү кандайдыр жаңы ойго киргизип, ошо жаңы кызмат көрсөтүү же болбосо жаңы продукцияны чыгаруу болот да. Бирок негизи болсо сизде болгон өнөрүңүз, ыкмаңыз. Бул жерде ишкерлик жөн-жөнүнөн болбойт. Бул жерде эң биринчи, мисалы, кайсы ыкмасы болуш керек? Ал жерде көп суроо болуп калышы мүмкүн. Мисалы, мен ишкер болуш үчүн эмне, кандай билимим болуш керек, кандай ыкмам болуш керек, кандай өнөрүм болуш керек? Ушундай сөздөр пайда болот да, көп эле суроо пайда болот жаш балдардан. Анан ал жерде эң биринчиси бул жерде мына эл аралык сөз бар, коммуникация, мамиле түзүү деген. Билиш керек да. Кээ бирлерде ойлойт, эмне деген ыкма деген, кандайдыр бир өнөр. Бирок дүйнөдө бүгүнкү күндө мындай байкасаңыз, мындай кээ бир адамдар башка адам менен мамиле түзө албайт экен да. Жөнү учурашканды да билбейт экен кандай экен. Ушундай тартынат да. Бирок ишкер болом десең, сен эмне болосуң? Сен башка адамдар менен иштейсиң. Мисалы, самсашып туруп бул бир нерсе. Анан самсаны бирөөгө сатыш үчүн ал адамга сүйлөш керек. Саламатсызбы, самсаны остип коюшпу, аябай дамдуу, жаңы рецепт менен жасагам. Аны ошо самсаң дамдуу болгонго ишеним пайда болуш керек да. Бул ишеним пайда бул мамиледен, өзүңөрдүн сүйлөгөн сөзүңүздөн. Бул эмне, бир университет үйрөтөбү? Жок, бул
балким сиз үй бүлөңүз аябай ушундай ачык болгон, ошол жерде ар бириңер сүйлөп ачык сүйлөгөнсүңөр, мектебиңерде мугалимиңер аябай жакшы болгон, сизди суроо сурап сүйлөттүргөн да, анан аябай активдүү болуп мектебинде театрда катышкансыңар, анан балким университетте да КВНде катышкансыңар. Бул баардыгы ушул өзүңүздүн жаңы өнөргө аябай чоң салым кошот да. Бул жерде ишкерликте эң биринчи ошо маселеси бул деген кандай сиздин ошо мамиле түзгөнгө ыкмаңар барбы жокпу? Демек ошондо мамилени практика жүзүндө гана үйрөнүш. Албетте. Бул жерде мындай практика аркылуу жана күн сайын ошо өзүңүздүн жашооңузда колдонбосоңор, анда бул чынында мындай ишкерликте оор болот да. Бирок ишкерликти баштаган менен да ошо кайра эле практика менен келет да. Ошол ишкер болом деген жаштардын каалоосунан пайдаланып, азыр тренингдер, аябай көп болуп атат. Ошого ишеним керек барбы? Өздөрү табакелге салып элеп практика жүзүнө өткөзүш керек. Мен чындыгында бул жерде мындай болуп атпайбы? Бизде мен кандайдыр мындай тренингтерди жамандабайм. Ал баары эле пайдалуу. Бул жердин тренингдин максаты кандай? Билим берүү, билим таратуу да. Бирок ошо тренингге катыштым, анан тренингден чыга алып туруп эле мен кыйынмын, даярмын дегенде мен ал ойдон алысмын. Себебин кайра эле ошо билим, тренингде алган билимиңизди сиз кайра эле практикага салып жумушташ керек да. Эгер жумуштасаңыз, анда анын тренингдин пайдасы кандай? Кайра эле унутасыз да. Бул тилде эле, тил мындай да, тил мына мисалы мен англис тили билем. Бирок эгерде мен анын практиканы колдонбосом күн сайын менин жумушумдачы, анда бул тилди оңой эле унутуш. Бул эле ушундай да, ишкерлик. Ишкерлик дагы бир нерсеси бар. Бул деген жүрөгүңүз болуш керек да. Жүрөк болуш керек деген мааниси эмне? Бул деген рискке баргандан коркпош керек. Экинчи нерсе. Бирөө айтат, эми ал үчүн мындай кыйын болуш керекпи, же ал жерде мындай кандай деп коет, ал үчүн мындай смелый болуш керек деп коет го. Андан эмес. Кээ бир жерде мындай акылдуу болуш керек, бирок ар бир рискти санап чыгып туруп, анын мындай жакшы болот деп мындай пайызын чыгарып коет го. Канча бул ийгиликтүү болобу, ийгиликтүү эмес болобу? Кээ мындай эң мындай жалындай көп уккан жообуз 50-50 деп коет да. 50-50 деп коет. Ол 50-50 деген бул ар дайым эле. Бирок чындыгында ким ишкер болобу? Бул любой бизнес оюңузду мындай аябай мындай жакшылап санап чыгып туруп, тастыктап, бул иш ийгиликтүү болоруна эң азында 80% ийгиликтүү болуп туруп, ишенип туруп, анан ошо риск деп 20%ыңыз ошо риск экен да. Бирок ал себепте эмне болот? Ал себепте эртең менен тура албай убагында магазинди ачпасаңыз, ал жерде сизге жана чий продукцияны балким сиз самсаны жасатсаңыз, эт саткан киши сизге эт алып келип алат. Бул риск бар да. Ошол үчүн бул жерде аябай мындай рисктер сизге тиешелүү эмес, бирок сиздин сырткы партнерлорго тиешелүү болушу мүмкүн. Бирок 80% бул сизден кете турган маселе да. Эртең менен туруп, магазинди убагында ачып, убагында светтин акчасын төлөп, себебин свет төлөп койсом анда печка иштебей калат. Бул баарын ойлош керек да. Бул аябай мындай, бирөө айтты мага, ишкерлик бул хобби эмес, бул жашоо. Өзүн мындай ишкер болом деген болду, ишкердин жашоосу менен жашаш керек. Ал жерде мындай эмес да. Ишти ачтым, болду, акча өзү эле келе берет экен. Мен уктап эле жатыр эм, кечинде турам, кафеге барам, кафеде майрам өткөрөм, кечинде кайра жатам, эртең турам. Андай жок. Тескерисинче, иш ачканы менен өзүңүздүн ишиңиздин кулу болосуңар. Кул деген эмне? Түшүнүгү, ал деген аз уктайт, аз жейт, көп иштейт. Ишкерден ошо. Анан дагы бир жагы бар. Кандай иш болбосун, ишиңиз сизге аябай жагыш керек. Аябай сизге мындай кубандырган иш болуш керек да. Анан мындай албетте бул идеалдуу бир мындай мисал да. Анан кээ бир жерде сиз мындай
калоо иш эмес, бирок мындай буйруган иш болуп калат да кээдечи. Мисалы бир келип берейин. 90 жылдары көп эле мугалимдер, инженерлер, заводдо иштегендер заводдор жабылып калбады. Анан мектепте акча айлыгы азайып, жашоо жетпей калып себептен көп эле мына базарга чыгып калган да биздин ата энелерибиз. Анан ал жерде көп эле эмне картошка сатчу, пияз сатчу. Менин эле апам ушундай болуп иштеген да. Биздин багыш үчүн ушундай болчу. Анан ошо ата энелерибизге аябай ыраазы болушубуз керек. Себеби дегенде ал убакта мындай түшүнүксүз убакыт болчу да, аябай мындай ызы чубак эле башаламандык болчу. Анан ошол убакта ошо эми буйруган деген ошо мисалды келтирип атам да. Ошол убактарда биздин ата энелерибиз кандай иш болбосун, кандай эмне болбосун ошону кылчу да. Эң мааниси ошо акча табыш, үй бүлөнү багуу. Анан ошол убактарда көп эле мындай ишкер болуп калган, бирок кылган иши ал мындай алардын кандайдыр бир кыялы эмес. Мындай картошка сатучу болоюн деп кыялданып жүргөм эле заводдо иштегендечи. Же кийим сатканы мындай кыялданып жүргөн эле бир магазин контейнер ачайын депчи. Жок, бул кыял эмес, бул буйруганы. Ушундай болуп калган да эми жашоодо. Анан кийим сатып көмүп калган. Ошол эле мурун иштеген мугалим, мурун иштеген инженер кийим сатып баштаган. Кээ бирөөлөр мал багып баштаган. Кээ бирөөлөр жер айдап баштаган. Жер айдабаган кыздар жерди айдап баштады. Мал менен иштеген биздин жарандарыбыз мал менен багып баштаган. Бирок алар ал малды багыш үчүн адистиги жок. Тагдыр. Буйруганы. Ошо мал менен байып кеткен да бирөө. Бирөө жер менен байып кеткен. Бирөө кийим сатып байып кеткен. Бирөө жана азык түлүк продукцияны чыгартып байып кеткен. Бирок бул ишкерлер мындай биздин айтайын 90-жылдары, 2000-жылдары булар буйругун негизинде мындай ишкер болуп калган да. Бирок азыркы убакта силерде жаштарда силерде мындай тандоо мүмкүнчүлүгү бар да. Кааласаңар өзүңөргө жаккан нерсени кылып туруп, кызмат көрсөтүп туруп ишкер болуп аласыңар. Эң дагы жакшы нерсеси, эгер 90-жылдар менен быйылкы ошо азыркы убакыт менен эң чоң айырмы, ал жерде жана таңдоо жок эле да, мындай жок, картошка сатпайм, мен барып туруп зергерликти сатам. Мисалы, мен дагы жакыныраак. Андай убакыт жок эле. Бүгүнкү силерде мүмкүнчүлүк бар. Анан ошо оюмду улантсам, мен ошо жаштарга айтат элем. Бүгүнкү күндө силерде чындыгында ошо Кудайга шүгүр, ушундай силерде каалаган тармакта өзүңөрдү сынап 1-2 ай иштеп чыксаңар болот да. Ал жерде ишкер боло эле болбой, бирок бирөөгө барып туруп иштеп берип, бул тармакты ичинен билип калсаң кандай экен. Мисалы ошол эле кичинекей столовый болсо, столовый, кичинекей кафе болуп иштеп туруп, ал жерде иш кандай жүрөт экен түшүнүк пайда болуш үчүн ал жерде иштеп чыгыш керек да. Мисалы бир магазин ачам десеңер, азык түлүк магазини. Анда бирөө барып туруп, магазинде сатуучу болуп туруп, иштеп чыгып, магазин кандай иштейт экен, алар магазин поставщиктер менен кандай иштейт экен, байланыш келишим негизинде иштейби, салык, анын баарын мыйзам чеги кандай болот экен, баарын түшүнүп туруп, анда силерге оңоюраак болот да. Урматтуу достор, бизде конокто биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кудурбаев байке бар. Андыктан Улук байкеге суроолоруңар болсо, дал эле ушул жерден узатып жоопторду алгыла. Самаспыл агай дейт, мен бизнес баштагым келет, бирок башым бош дейт. Идеяны каяктан тапсам болот дейт. Мен саламатсызбы, биринчиден кай жерден билбейм. Эгерде сиз Бишкекте болсо, бир маселе, биз эле убагында айылдарга барып, региондорго барып айланып келгенбиз да. Биз 10-15 киши болуп, мага окшогон жаш ишкерлер, ар бирибизде 5-10 жылдан тажрыйбабыз бар.
Анан ошо иш эле кылып эле мен айттым да бир күн келелем. Кичине өзүбүздүн мамлекетибизди кыдырып, жаштарга өрнөк болуп, үлгү болуп туруп, аларга өзүбүздүн тажрыйбабыз жөнүндө айтып келбейлиби деп ошо ой менен ушундай бир демилге болуп туруп, ушундай долбоорду ишке ашырганбыз да. Анан ар жерде эле ушундай эми жооп жалпысында ушундай келет да, байке мен эмне кылайын, биз эмне кылайлы. Каалообуз бар, бирок оюбуз жок да. Анан биз мындай эми себеп ошо ишкерлер алып барган себеби эмне? Алар бир бастай эле кайсы аймак болбосун карайт да. Карап туруп алар ишкери көзү менен карайт да. Мисалы сурайт да, силер жашооңор кандай, эмне кыласыңар, эмне менен алектенесиңер, эмне менен кайсы жерден акча табасыңар, кандай акчаны коротобузуңар деп сурады да, бардымчы балдар сурашты. Анан карасак ошо мисалы биз Сары Камыш деген айылга барганбыз, Көлдүн Ак Суу деген районунда. Ошол жерге барсак, ал жерде Караколдон ошо шаарынан экен 15 мүнөт, 20 мүнөт жол экен да, алыс эле эмес экен. Бирок ошол убактарда бул 2013-жылы ушундай барсак, бир да парикмахерский жок экен. Бирок айылдын ичине карасаң, 1000ден ашык түтүн бар экен. 1000ден ашык түтүн деген канча киши жашайт? Кааласаң ал жерде ай сайын сага керектүү сандуу кардарлар бар да. Алар той өткөрүп атканда, мисалы, эжелер, келиндер баары кароого барып туруп, ал жерде жасанып келишет экен. Ошону ойлогондо, ошо Сары Камыштан Караколго жол киреси, ал жерде убакыттын короткону, акча кетип аткан, кайра келгенге эч айынбай барып келет экен да. Мен болсом, эгерде Сары Камышта көчсөм, ал жерге бир сразу эле ошо бир суулук салон ачат элем. Себеби аял кишилер бар да. Биздин аял кишилерибиз эми сулуук аябай мындай жакшы көрөт го, мына жасалма ар кандай нерсе. Бир бастай эле мына мисал бир ой. Экинчи ойду сурасак, жана эми ал жерде эле садиктер бар экен, мындай бала бакчалар. Ал жерге жана булочка, сулочкаларды ал жерге эле Караколдон алып келет экен. Мен эгерде ошо Сары Камыштын тургуну болсом, эмне керектүүнү бат эле табат экенсиң. Ошо керектүү нерсени таап эле ошол жерде кызмат көрсөтсө болот. Албетте бул бул мекеменин өлчөмү кичинекей эле болот, чоң эмес, бирок ал жерде өзүңүздү мындай тажрыйба алганга мүмкүнчүлүк бар. Бир ошо ишти баштаганда, эң кызыктуу нерсе адам баласынын эң кызыктуу нерсе ал башка мүмкүнчүлүктөрдү көрө баштайт экен да. Мисалы сиз жөнөкөй эле пирожокту чыгарып баштасаңыз, ошо иш менен алектенип иштеп, чөйрөңүздү карап, ким эмне кылып атыптыр, ошону байкайт экенсиңер. Анан бир толо эле ошо көз карашыңыз менен башка шаарга барып туруп, жаңы нерсени көрүп туруп, бул нерсе бизде жок экен депчи. Ошону кайра алып келип, ошо ойду алып келип туруп, ишке ашырсаңар болот да. Себеби дегенде, ар бир бизнес ой бул эң мындай ийгиликтүү, негизи ийгиликтүү болуш үчүн бул керектүү болуш керек. Мисалы Америкада жана өзү айдап кетип аткан унаалар пайда болуп атпайбы азыр? Же Дубайда жана дронго окшогон, бирок чоң квадрокоптер деп коет экен. Ушул таксилер пайда болуп тур да. Мындай пилоту жок. Мындай заказ берет экенсиз, биздин таксиде элечи. Учуп келет экен. Анан сизди керектүү жерге апарып таштап коюп, кайра кетип калат экен. Бул Дубайда мисалы 1-2 жылда пайда болуп аткан бир жаңы кызмат да, такси, аэротакси деп коет экен. Мисалы мына бирок ал ойду бул жерге эле бир толо эле алып келип кыла албайсыз да. Бизде андай мыйзам жок, же андай технология жок, жаңы технологияны иштеткенге адистер жок, реалдуу эмес деген сөз да. Анан мен бул жерде отуруп туруп, албетте, биздин угармандарга же бүгүнкү ошо лайв трансляцияны карагандарга айтсам, мындай оюм бар. Албетте, менин оюмча бул туура эмес да, бирок мен биринчи сунушум
өзүңүздүн жашаган аймагыңызда эмне бар экен, эмне жок экен издениш керек. Эң биринчи өзүңүздүн ошо жашаган аймагыңызда керектүү нерсени алып келиш керек да. Эгерде бул кызматты башка шаарга алып туруп алсаңар, анда өзүңүздүн жашаган аймагыңызда кылганга болобу деп ошону бир карап көргүлө. Татылса менин оюмча жакшы болот эле. Урматтуу достор, бизде конокто биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев байкебиз бар. Улук байке биздин убактыбыз да аягына чыгып келатат. Биздики көбүнчө жаштар жана өспүрүмдөр болгондуктан ошо жаштарга кандай сунушуңуз, кеңештериңиз бар? Калып элетсеңиз. Мен көптөн бери эле ошо жаштарга, студенттерге ар кандай лекцияны окуп жүрөм. Университеттерге барып же айылдарга барып атам да, аймактарга, региондорго. Көп эле аябай мени кубандырган нерсе бизде жаштарыбыз аябай активдүү экен. Анан ошо көп эле ошо ишкердикке кызыктырат экен да, кызыгы бар экен. Анан мен биринчи сунушум, силер окуганда, университетте окусаңар же мектепте окусаңар, мына бош убактыңарды жөн кетирбей, баарыңарга ошо тажрыйба топтогонго аракет кылгыла. Себеби дегенде ишкердик бул жана бизнес ойдон башталат да. Бизнес ой эмнеден пайда болот? Жана мен айткан сөздөн эмес, бирок өзүңөрдөн, практикадан, сиз өзүңүздөн, башыңыздан өткөн нерседен пайда болот. Ошол үчүн мен сунуштайт элем, өзүңөрдүн айылыңарда болобу, шаарыңызда болобу, же эгер мүмкүнчүлүк болсо башка шаарга барып туруп, стажировка өткөнгө, ал жерде бир мекемеге барып туруп, ал жерде кызмат кылып туруп иштеп келгенге баарыңарды ошого чакырат элем. Себеби дегенде ошо негизинде силерде тажрыйба да пайда болот, жаңы практикалык билим болот да, анан ошо негизинде жаңы бизнес ойдор болот. Ошо себеби канча китеп окубасаңар, канча тренингке катышпасаңар, чындыгында бул адам өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүнүп атат да, өзүнүн тажрыйбасын айтып. Биз тренер менен сиздин жашооңуз, тренердин тажрыйбасы сиздин тажрыйбаңыз менен чоң айырмасы бар. Бул адам ийгиликтүү болгон жерде, балким ал жерде сиз өзүңүздү таба албайсыз. Сиз ийгиликтүү болгон жерде, балким бул тренер да болбойт. Же ошо китеп жазган киши ийгиликтүү болгон жерде сиз менен башка айырмасы. Ар бирибиздин жашообуз айры болот да. Биздин уникалдуу жашообуз болот. Ошол үчүн мен айтат элем, өзүңүздүн уникалдуу оюңузду табыш үчүн өзүңүздүн жашоо тажрыйбаңыз болушу керек. Урматтуу достор, бизде конокто биз эксперт аналитикалык борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев байкебиз болду. Улук байке сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Жаштарга кеңешиңизди берчү болуңуз. Достор, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирге чейин сак саламатта калгыла.